Элден 150 миллион сом шыпырган бул Алякбар Каныбек уулун Медиа Хаб 2 жыл мурда эле иликтеген. Мына эми эле кармалды. Азыркы күндө ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Милиция Медиа Хабтын иликтөөсүндөгү материалдарды колдонуп, маалымат таратты. Милиция жарыялаган видеодон топ-топ документтерди көрүүгө болот. Анда Алякбар Каныбек уулу президент Садыр Жапаров менен уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчаларын алдамчылык жолу менен алып жүргөнү айтылган. Меседе биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин уулу Рустам Жапаров байкебиздин колдоосу менен ошентип компания ачкан элем. Биз 10 апрелде Ашардын кеңсесине дагы барып келдик. Азыр Ашардын кеңсеси жабык. Ал эми офистин астынан Алякбар Каныбек уулун күтүп отурган адамдарды жолуктурдук. Алар бизге ачык сүйлөп бергенден баш тартты. Айрымдары операторубузга дагы кол салып жетишти. Бир тууган эжесизби? Жок. Не тартып атасыңар? Не тартып атасың? Сиз тартыңыз. Колуңузду тартыңыз дейм, колуңузду тартыңыз. Тартыңыз. Билесиңер, булар мен жакшылык иш тартчу эле. Булар постоянно жамандык істеп берет. А сиздин уктуңуздарбы Алякбар милицияда экенин, аны камап кетишкенин уктуңуздарбы? Ой, ал өзүнүн иши, кармайбы, сармайбы, алдын ишибиздин негиз калды. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта биз азыр Ашардын кеңсесине келдик. Мынакей кеңсеси жабык экен. Бул жакта бир нече адам күтүп отурабыз деп бизге айтып жатышат. Биз сиздер үчүн маалымат берип коебузбу? Иши берген жок. Биринчи биз чыгарганбыз да. Кана Алякбардын акчасы экен. Точно ушуну что? Биз бул жерге келгенде кароолчу айтып жатат, Алякбар Каныбек уулун кечээ маскачан адамдар мына ушул арткы эшик менен алып чыгып кетишти деп. Ал эми кеңсесинде күтүп отурган адамдар болсо, мынакей Каныбек уулунун унаасы ушул жерде турат деп көрсөтүшүүдө. Ашарга акча салган жабырлануучулардын бири бизге Ашар 80 миңден эмес, 175.400 сомдон чогултуп, ал эле эмес салык деп дагы ай сайын элден 7.800 сомдон топтоп келгенин айтып берди. Атын аттагысы келбеген биздин каарман 2024 жылдын декабрь айында Ашарга катталып жатканда ага 9 январда акчасы көбөйүп, кайра берилери убада кылынган. Анын айтымында акча төккөндөр 3 этапка бөлүнөт. Ар бир этапта 400гө жакын киши бар. Ал адамдар дагы деле акчаларын берип катталып жатканын айтты. Окуясы менен бөлүшкөн каарманыбыз акчаны кредитке алган. Ошондой эле ал WhatsApp группа бар экенин, бирок анда бир гана Алякбар Каныбек уулу аудиолорду салып жазааларын айтып берди. Каныбек уулу, эгер силер менин үстүмдөн арыз жазып же журналисттерге даттана турган болсоңор, акчаңарды кайра артка ала албайсыңар деп коркуткан аудиосун бөлүштү. Анан урматтуу жалпы туугандар, наоборот, возврат жазбастан 17син күтүңүздөр дагы. Мына мен өзүм убада бердим, иншалла. Анан ошол чалып аткан адамдарга хоть ошол 17си берилбесе, мына монти обещать эткен, монткен деп туруп айтып маалыматты бере бергиле анда. Кудайым бурса 17си иншалла ушул Ашар бирикмесинин закупун бүтүрөбүз. Бирок ага чейин монтип майда чүйдө бут тосулардын баарын тең иншалла мындан страшный нерселерди бүтүрүп жүргөм. Мен жумушумда иштегендердин баары тең билет. Кудайга шүгүр. Анан буякта таанышым бар, тиякта таанышым бар дебейм, бирок Кудайга шүгүр бардык нерсе. Баса, бизге окуясын бөлүшкөн бул каарман Аят киносунда башка актер Азамат Арыков менен Алякбар Каныбек уулунун бирге түшкөн сүрөтүн көргөндөн кийин ишенип акча салган. Медиа Хаб актер Азамат Арыковго дагы байланышты. Ал Алякбар Каныбек уулу Ниет киносуна демөөрчү болгонун, ага азыр деле сыйы кетпегенин айтты. Мындан тышкары кезинде ага жала жаап жатышат деп ойлогонун билдирип, бул үчүн кечирим сурады. Элден 80 миң сомдон чогултуп 650 кишини үйлүү кылам деген Алякбар Каныбек уулунун Ашар бирикмеси тууралуу Медиа Хаб 2023 жылы ноябрда эле материал жарыялаган. Анда биз Ашардын күмөндүү демөөрчүлөрү ойноткон лотереялары, документтеринин мыйзамдуулугу жана элге берген убадаларын аткарбай келе жатканы тууралуу айтып бергенбиз. Бул жерде кээ кардарларыңызга айтып турсуз го, Дубайга акча жөнөтүп атам. Эмне акча эле ушул? Кардарлардыкын Дубайга жөнөтүп атасызбы? Эмне себептен? Ал биздин жумуштун талабы ошондой. Биз акчаны жоголуп кетпеш үчүн ошол Дубайда өзүбүз
ошол жакта сактайбыз акчаны. Возвратка жазганда арыз келип атпайбы бизге? Ошол арызын тиркеп туруп, бизде жана өзүнүн колуна бир экземпляр кетип атпайбы? Ошол арыз менен ошол эмени кетиребиз. Биз ойлогол азыр могул жактан да ушунда сураныч сизден. Бир сураныч чыгарсаңыз, ошондо возвраттар 300дөн ашык адам кызыкты. ошондо эмне үчүн Дубайда сакташ керек? Кыргызстанда сактаса болбойбу ал акчаны? Жок, Кыргызстанда болбойт. Эмнеге? Биздин талап ошондой. Ашардын ишмердүүлүгү кадимки каржы пирамидасы экенин кеңири баяндаганбыз. Бирок биздин иликтөө чыккандан кийин дагы бул бирикме ишин токтотпой адамдардан акча чогултууну уланткан. Ошол учурда укук коргоо органдары тиешелүү чара көргөн эмес. Бирок президент Садыр Жапаров менен анын уулу Рустам Жапаровдун аты аталганда гана чара көрүлдү. Арада топ балдар менен бир кишини сабап, акчасын тартып алган үчүн дагы кармалып, бирок анда деле көп өтпөй бошотулган. Март айында консул ресторанында жүздөгөн адам катышкан иш-чара өткөрүп, анда 100 адамга умрага жолдомо берген. Жолдомого жалпы 22 миллион доллар коротконун айткан. Умрага жолдомо деп тараткан сертификаттары дагы күмөндүү. Себеби анда Алиакбар Каныбек уулунун колунан башка эч кандай ырастама жок. Адатта сертификатты умрага алып барган компаниялар берет. Сертификат алгандардын арасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болгон. Алар умрага жолдомо алганына ишенип-ишенбей, көзүнө жаш да алган. Бул иш-чараны 7 канал Сереп ТВ өңдүү миллиондогон аудиториясы бар медиалар чагылдырган. Баса, буга чейин Сереп ТВ Ашардын директору Алиакбар Каныбек уулунан кенен интервью алган. Анда 2025 жылдын 9 январында 700дөн ашык адамга үй беребиз деп иш-чара жабык өтөрүн, себеби анда ири суммадагы акчалар таратыларын айткан. Ошондой эле Аннаби аттуу араб жигит демөөрчүсү экенин, алдыда чоң иш-чара өткөрүп, тарыхта каларын баса белгилеген. Ал эми буга чейин үйлөрдү бере албай келгенинин себебин журналисттер бут тосту деп шылтоологон. Элге башкача подача менен берди. Булар алдайт экен, булар мынтет экен, баягында кыйналган мекендештерди пайдаланып, булар акча табат экен деп ушинтип чыгарышты. Эми арттарынан эч кандай жаман сөз сүйлөгүм келбейт. Баягы акыретте ал адамдар менен эсептешем деп ойлойм да. Алардын чыгарып аткан иликтөөлөрүнө, алардын чыгарып аткан мен жөнүндө маалыматтарына Чубагажы устазыбыз айтмакчы, кылымдагы иш айып койбойт. Башкача айтканда, биздин редакцияны кыйыткан, себеби бизден башка аны эч ким иликтеген эмес. Сереп ТВ Алиакбар Каныбек уулу боюнча даярдаган 2 видеону тең өчүрдү. Аталган медиалар мындай шулуун компаниянын башчысына кандай негизде аянтча түзүп берди? Эмне үчүн күмөндүү компаниянын иш-чарасына катышып, аны чагылдырды? Биз бул суроолор менен 2 медиага тең кайрылдык, бирок экөө тең тактап кайра байланышабыз деген бойдон жооп берген жок. Бул эле эмес, Алиакбар Каныбек уулу репутациясын тазалоо үчүн кайрымдуулук иш-чараларына катышкан. Мындай видеолордун бирин төкмө акын Нурсултан Малдыбаевдин видеосунан көрүүгө болот. Анда акын Нурсултан Малдыбаев Каныбек уулу Тоң районундагы Көлтөр айылындагы мүрзөнү тосуп берди деп ыраазычылыгын билдирип жатканын угууга болот. Allah razı olsun. Çok rahmat. Alиакбар деген жигитти билесиздер, жақсы иштер жасап атат. Мүрзөсүн болуй тосуп алып ушундай жакан арканы. Айтмакчы, омуртка булчуң атрофиясы менен ооруган Хамза менен Асланга эл көзүнчө акча берип, элдин алкышын алган. Алиакбар Каныбек уулунун иштеген туруктуу жумушу жок, бизнеси да жок экенин биз баарыбыз билебиз. Андыктан бул наристелерге берилген акча элдин акчасы экенинден күмөнүм жок. Ашарга деп акча салгандарга айткан убадасын 2 жылдан бери аткарбай келе жатат. Ал Ашардан жабыркагандарга мага бут тосуулар болуп жатат деп элдин башында туруп, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасаарын айткан. Көбүнчө адамдар жазып атышат, Алиакбар, биз давай тиги Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылалы, Садыр Жапаровго кайрылалы, элдер чогулалы антели мынтели деп. Сөздүн ачыгы, мен айтканымды эле угуп тургула, урматтуу жалпы туугандар. Мен дагы ошол кайрылууга айла жоктон аргасыз болуп турам. Бир 2 күн Кудайым буйруса сабыр кылып туралы, анткени азыр жаңы эле только что келип жолугуп, бир агаларым менен да кеңештим, бисмилла деп. Анан кийин сөздүн ачыгы, наоборот, элди мен өзүм алып чыгам башына туруп, мына момтип иш кылып аткан, мына момтип кылдырбай атышат деп. Алгачкы тергөө иштеринде Ашар фондуна эл 150 миллион сом жыйнап бергени аныкталды. Алиакбар Каныбек уулу акчаларды кайтара албаймын деп жатат. Эми милиция бул акчалар кайда экенин, же болбосо кайда жумшалганын аныкташы керек. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.